Маанайың атын күндөй жаркырашын каалоо менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы тексттик форматтоо. Сабактын максаты документ тууралуу түшүнүк аласыңар. Тексттик документтин негизги объекттери менен таанышасыңар. Текстти киргизүүнүн негизги эрежелерин билесиңер. Ал эми биринчи текст деген бул эмне? Текст бул бастырылган, жазылган же ооз-эки формадагы ар кандай сөз түрүндөгү билдирүү. Биз бүгүнкү сабагыбызды баштаардан мурун өткөн сабактагы үйгө берилген тапшырманы кайталайлык. Тексттик документтерге эмнелер кирет? Класстер түзүү болчу. Тексттик документке статья, доклад, аңгеме, ыр, чакыруу, кулактандыруу, туура. Булар тексттик документтерге кирет. Ал эми тексттик документтин негизги объектилери кайсылар? Бул символ, сөз, сап, абзац, фрагмент. Туура таптыңар. Ал эми биз алгач жазуу үчүн эмнелер колдонулган, кандай куралдар колдонулган? Тарыхка кайрыла кетсек, алгач папирустарга жазышкан, пергаментке жазышкан, кагазга, ташка, сөөккө 19-кылымдын акыркы жактарында машинкалар ойлоп табылган. Бирок бул дагы буга жазуудагы кыйынчылыкты туудурган. Анткени ката кетирип алсак кайра башына жазып чыгууга туура келген. Бир тексттин 10 копиясын, 100 копиясын алыш керек болсо, ошончо 10 жолу 100 жолу жазып чыгууга туура келген. Ал эми компьютердин пайда болушу менен текстти даярдоо түп тамырынан бери өзгөрдү. Компьютерде текстти даярдоо абдан жеңил. Анткени ката кетирсек ундоп койсок болот. 1000 копия, бир тексттин 1000 копиясын чыгарыш керек болсо, ошол жерден чыгарып койсок болот. Өзгөртүүлөрдү киргизгиң келсе кошуп койсоң болот, алып салгың келсе алып койсоң болот. Текстте компьютерлерди колдоонун негизги тараган чөйрөсүнүн бири бул компьютерди текстти түзүү үчүн арналган атайын программа тексттик редактор. Ал бул Word. Word бул тексттик редактор. Бул жерде текстти даярдоо өтө жеңил. Тексттен тышкары таблица, сүрөт койсок болот. Бул Wordдун логотиби. Ал эми азыр Wordдо кантип текстти даярдап, кантип азыр форматтасак болот. Мен Wordду ачып, Wordдун ичине бир текст жазайын. Мисалы үчүн, тексттик документке чакыруу барагы да керек дебедикпи? Чакыруу барагын жазайын. Чакыруу барагы деп жаздым. Мисалы үчүн кымбаттуу деп орун калтырып коелу бул жерге атты жазганга. Сизди, мисалы азыр 9-май жакындап келатат, мисалы улуу жеңиш күнүнө арналган деп жазып коелу. Улуу жеңиш күнүнө арналган салтанаттуу кечебизге чакырабыз деп жазалы. Бул кагазды жазабыз дагы, будан биз канча конок чакырсак кечебизге, ошончо барактын копиясын чыгарып алсак болот. Ал эми бүгүнкү темабыз текстти форматтоо болгондуктан, азыр биз жазган текстибизди форматтайбыз. Буга чейин биз редакциялаганды үйрөнгөнбүз. Бул жазган нерсебизди каталарын оңдоп, керексиз жерлерин алып, керектүү жерлерин кошконбуз. Ал эми азыр биз текстибизди форматтайбыз. Урматтоо менен 5-класстын окуучулары деп коеюн. Окуучулары деп илеп билгисин басалы. Эми бул жерге 9-майга ылайыктуу бир сүрөт коюп коелу. Ал жердин компьютеримден бир сүрөттү издейбиз дагы. 9-майга ылайыктуу гвоздиканын сүрөтүн коюп, буну жүзгө ылайыктап кичирейтип алабыз. Кичирейтип, буну ортого келтирип форматтап койсок болот. Ал үчүн тандадык дагы ортого дегенди басып койсок, бул биздин документибиздин так ортосуна туруп калды. Эми чакыруу барагы дегенди тандадык, өңүн кызыл кылып өзгөрттүк, размерин чоңойттук 26 кылып, шрифтти өзгөрттүк.
ортого дегенди тандадык. Эми кийинки жазган текстибизди тандайбыз. Өңүн көк кылалы же фиолетовый кылып өзгөрттүк. Ортого келтирдик буну дагы. Размерин чоңойттук 18 кылып. Жирный кылдык. Ал эми шрифти дагы өзгөртүп койдук. Мына бизге текстибизди курсивный кылсак анча жарашпай калгандай болду. Кайра алып койдум курсивди. Эми карайбыз. Биздин текстибиз дайым болду. Бул жерден биз канча копия чыгаргыбыз келсе, ошончо копияны чыгарып алсак болот. Демек, текстти форматтоо этабында документти жасалгалап жайгаштыруу боюнча ага каалаган көрүнүш берүүгө ар кандай операциялар жүргүзүлөт. Компьютерде документти даярдоо, киргизүү, редакциялоо жана форматтоо деген этаптардан турат. Ал эми үйгө тапшырма информацияны берүүнүн тексттик формасы тууралуу айтып бергиле. Информацияны берүүнүн кандай формаларын билесиңер? Тексттерди кандай максатта түзөт? 2-3 мисал келтиргиле. Эмне үчүн текстти форматтоо керек? Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.